Keyinki söz Tülebаев Балбак Сарлыковичте. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Мына Балбай корумдуу жолу башталып атат, Кудай буйрса. Баягы ратификациядан өткөрүп бердиңер, чоң рахмат. Ошондо жолдун жээгиндеги үйлөр эмне болот? Мына Садыр айыл өкмөтүндөгүлөр кайрылып атат. Ошону азыртадан эртерээк карап берсеңиз, Минтранс менен. Анан баягы башталып калганда карабайчы. Экинчи маселе, мына мэрия автобус алып атат ар кайсы жактан. Мен мэр болуп турганда позициям дизельный мотор автобус албайлы дегенбиз. Бирок Казакстандан угуп атам, анан Өзбекстандан дизель автобустар келип атат. Биякта кыргыз балдары жүрөт, дизель мотор автобустарды биз деле заказ берсе алып беребиз депчи. Ушул өндүрүштү колдоп, ушул мэрияга бир кайрылып көрбөйсүңөрбү? Ушул биз өзүбүздүн өндүрүштөгү автобустарды алып берсин. Бирок колдон келсе дизель автобустарды шаарга колдонбош керек да. Ушул позиция туура, себеби смог болуп атат, ого түр смогтун үстүнө да дизельди алып келип кошуп атабыз да. Ушуну мэрия менен бир сүйлөшүп берсеңиздер. Мына азыр жай айлар келип атат, МЧСке кайрылат эле мына. Жети Өгүз курортуна жылыга сел жүрөт, жолду жабат, ошол жерде эс алуучулар калат, башкалар калат. Эми ушуну азыртадан жасап койсо болот да, ошол селди жүргүзбөш үчүн иш-чараларды көрсө болот да. Ушу не только Жети Өгүз, Кыргызстандагы бардык сел опасный жерлердин баарын бир сере карап чыгышыбыз керек. Экинчиси мына Жети Өгүздө Жон Булак, Липенко, Богатуровка, Тилекмат, Барскон айылдарында таза суу проблемасы бар. Эми ушул айылдарда таза суу проблемасы бар деп айтсам мен уялып атам да. Мына Кумтөр ошол Жети Өгүз районунда жайгашкан Кыргызстанга аябай чоң салым кошуп атат. Эми ушул айылдарда ошол жолдон өткөн машиненин чаңы, ичилип алган суу, эми ушуну бир карап бербейсиздерби, эртерээк чечип бербейсиздерби? Тоң районунун Тогуз Булак деген айылы бар. Ошол жерде мектеп салынып атат. Берки мектепке чейин анча жылдан бери мону көгөрүп кеткен, ичи ным сасыган мектепте балдар окуп атышат да. Эми ушуну бүтүрүш үчүн аз эле акча керек. Анын ылдый жагында Карахоо деген айыл бар. Мектеп 90% бүткөн, 3 миллион сом керек. Ошону бере албай атабыз дейм. Ушул 3 миллион сомду бөлүп берип туруп мектепти бүтүрүп салбайлыбы? Негизи эле өкмөткө архитектура башында тургандарга айтат элем. Кыргызстандагы бардык соц объекттерди инвентаризация кылып чыгалы. Жаңы мектептерди азырынча салбай туралы. Ошо 60, 70, 80, 90% бүткөн мектептерди биринчи бүтүрүп албайбызбы? Долгострой кылбай 15, 20, 30 жылдан бери турган мектептер бар. Мына Ак Суу районунда Кереге Таш айылында мен губернатор болуп, Садыр акенин күмбөзүнө Куран окутканы барсам, бир аксакал айтат, силерге ишенбей деле калдык дейт. Боореки садик дейт, бала бакча. Канча жылдан бери бүтпөй турат, болбосо 95% бүткөн. Сиздерге сураныч үчүн бир карап койсоңуздар, рахмат.